Эмгек рыногу талап кылган кесиптин ээси болгуңуз келеби? Анда улуттук электр тармактар ишканасынын окуу борборуна кайрылыңыз. Бул жерден сиз кран айдаганды, унаа башкарганды үйрөнүп, электр монтёру, слесарь, ширетүүчү жана башка кесиптерди үйрөнө аласыз. Здесь у нас в учебном центре проводится обучение по 80. Биздин борбордо 86 программа боюнча окутуу жүргүзүлөт. Эң кыскасы 40 саатты, эң узагы 3,5 айды түзөт. Курстарды аяктагандарга ар кандай үлгүдөгү документтер берилет. Мисалы күбөлүк сертификат жана башкалар. Баалары орточо эсеп менен алганда эң төмөнү 6000 сомдун тегерегинде, ал эми жогоркусу 12500 сомду түзөт. Эми машинист-экскаваторщик, кастамандуу тракторлордун машинисттерин даярдай баштайбыз. Жакында эле биз буга тиешелүү лицензияны алдык. Окуу борборунда билим, тажрыйба менен айкалышкан. Окуу кааналар тиешелүү жабдуулар менен камсыздалган. Маселен, учурда ширетүүчүлөргө суроо талап жогору. Бул кесипти өздөштүрүп, темирге экинчи өмүр тартуулайм дегендерге практикалык сабак өтүлүүдө. 25 саат электродуговой сваркамен үйрөнүшөт. 25 саат газда электросварка менен өтүшөт. Ошо менен 2 жума ашык теория өттүм, азыр убакта практический занятия башталды. Ошол эле маалда башка окууканада кран башкаруучулар даярдалып жатат. Кадимки крандын макети окуу куралы катары колдонулуп, кабинада башкаруу процесси жүзөгө ашырылат. Курсанттар бул жерде алган билимин, тажрыйба менен бышыктайт. Теориясын бүткөндөн кийин булар 2 жумага практикага кетишет. Биздин энергокомпаниянын бүт ишканаларында крандарыбыз бар. Ошого опытный тажрыйбасы чоң адиске жөнөтөбүз. Алар 2 жума ичинде ошолор менен чогуу жүрүп, иштеп, үйрөнүшөт да. Крандын бардык немесин, элементтерин үйрөнүп бүтүп, анан кийин акыркы күнү экзамен тапшырат. Алар дагычы практикада bir күн кечке бир жумушту өздөрү аткарышат. Ошого ылайыктуу баа коюлат. Анан кийин келип экзамен тапшырат. Госинспекциянын катышуусу менен. Ал эми унаа айдаганды үйрөнөм дегендер тиешелүү окуу куралдары менен жабдылган кабинетте сабак алат. Жол эрежеси, кесилиштердеги ар кандай кырдаалдар окутулуп, алгачкы медициналык жардам көрсөтүү үйрөтүлөт. Ал эми практикалык сабактар атайын полигондо өтөт. Анда шлагбаум, туннель жана ар кандай тоскоолдуктар жайгаштырылган. Дасыккан адистер сизге тажрыйбасын бөлүшөт. Күскүлөрдү карайсың. Сол жакты, оң жакты, ортоңку, арты көрүнүп турсун, бар. Ремень тагынабыз. Б Анан Б-С категориялы окутабыз. Б категориясында 2,5 ай окушат. Контрагы 10,5, Б-С-ныкы 3,5 ай окутабыз. Контрагы 12,5 миң сом. Полигонго жанаша көмөкчөрдөн жайгашкан. Бул электр монтёрлору, электр слесарьлардын үйрөнгөнүн бышыктаганга керек. Ал учурда электр тогу берилип, коопсуздук эрежелери сакталат. Жаңыдан окуп жаткандар, адистигин жогорулатуу үчүн келгендерге табылгыс объект болуп саналат. Бул жерден практика занятияны эң мыкты практика жүзүндө да өткөрөбүз. Сиз өзүңүз көргөндөй сырттан да лазермен чыгып, ТПны өзүң көрсөтөт, кандай кылыш керек, куткаруу үчүн да кандай учурда эмнени колдонуш керек, эмнени пайдаланыш керек, бүт нерсени практика түрүндө көрсөтүп берет. Анан аябай түшүндүрүү иштерди аябай жакшы да. В горах, в ущелье. Все, вперед. Кокусунан электр тогуна урунуп калган адиске кандай жардам көрсөтүү керек? Бул дагы окуу борбордун программасына камтылган. Мамыга чыгып, жабырлануучуну жерге алып түшүп, алгачкы медициналык жардам көрсөтүү үйрөтүлөт. Подъем, полиспас, спускаем вниз, аккуратно спускаем и приступаем к искусственному дыханию. 2 вдоха, 15 нажатий. 2 вдоха, 15 нажатий. Энергетика тармагына керектүү адистерди даярдоо жана кайра даярдоо, газдык жана вакуумдук өчүргүчтөр жайгашкан аудиторияда жүргүзүлөт. Здесь вот линейка представлена вакуумных выключателей разных фирм, изготовителей. Это вот VR марки выключатель. Как раз, значит, разрез имеется, показывается вакуумная камера, как контакты, на какое расстояние расходятся. Окуу курстары 5 күндөн 3,5 айга чейин созулат. Китепканада керектүү окуу куралдары жана адистикти тереңдетүү үчүн зарыл материалдар, китептер бар. Алыстан келгендер жатакана менен камсыздалып, жарык жана бардык шарты бар бөлмөгө жайгаштырылат. Ашканасы, эс алуу бөлмөсү дагы заман талабына шайкеш жасалган. Окуу борборунун жаңы кесиптин ээси болом дегендерге эшиги ачык.
Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.